окуучу үчүн экинчи ата энедей эң жакын кеңешчи, сырдашчы, жардамчы, камкор. Номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгычкасынын мугалими Аскарбекова Гүлжамал Аскарбековна. Улуу педагог Сухамлинский айткандай, балдарга жүрөгүн арнагандар гана бул мугалим. Дегеним жаш болсом дагы мугалимдик милдетти, талим тарбияны, улуттук каада салт, наркты окуучулардын аң сезимине сиңирүү менен элим жериме кызмат кылууну үйрөтүп келем. Күн сайын сабакта мени күтүп турган шайыр, активдүү, тапкыч, тамашакөй, боорукер, жөнөкөй, чыгармачыл менен окуучуларым жолумдан тосуп алат. Менин жылдын мыкты мугалим 2024 конкурсуна катышуумдун себеби жаңы тажрыйба топтоо менен биргеликте өзүмдүн профессионалдык сапатымды ар тараптан көрсөтүү. Балдар менен иштөө мен үчүн чоң бакыт. Анткени балдар гана чыныгы сезимди тартуулоо менен бирге дем күч берип турат жана өзүмдүн мээримим менен ар бир окуучуга шык берип, аларга дос болуу менен биргеликте балдарды инсан катары ачылышына зор салым кошууга аракеттенип келем. Бардыгынан алда ойгон максаттары болот эмеспи? Мына ошондой максаттардын бири педагогикалык кесиптин өсүшүнө, билим берүүнүн өнүктүрүүгө салым кошуу. Окутуп, ууз ойлуу бөбөктү, үңүлүп карайм анын дептерине, эркелеп, эжекелеп турса алар, кубанып, аруу айткан кептерине. Мага турмуштун туткасы, талим тарбиянын предмети болгон, жаш муундарды тарбиялоо, чырпыктан чынар, балапандан темир канат курсумал инсандардын, коомдун активдүү жарандарын өстүрүп жетилтип, коом колуна карматуу милдети жүктөлгөн. Мени студенттик күндөн бери ойлондурганы элибизде окуучулардын сапаттуу билим алуусуна кандай жаңылыктарды, канткенди киргизе алам деген максат менен эмгек жолумду алгачкы айыл мектебинде баштагам. Мына ушинтип өз кесибимди жан дүйнө менен сүйгөндүктөн коомубузга керектүү заманбап жаштарды даярдоодо изденип, санарип сабак берип келем. Технология өнүгүү учурунда замандын талабына ылайык интерактивдүү доска аркылуу оюндарды, онлайн тест, математикалык башкатырма, логикалык суроолор менен гана чектелбестен окуучулардын маанайын көтөрүү максатта видео слайдтарды көрсөтүп келем. Кыл чылбырдай карышып, кылым менен жарышып, усулдардын аргылын колдонуп келем, жаңыртып. Заман талабына ылайык азыркы учурда мугалимдерге коюлган башкы талаптардын бири социалдык тармактар аркылуу окуучуларга санарип билим берүүдө өз билимимди өнүктүрүү жана тажрыйба алмашууда YouTube, Instagram, Telegram жана башка баракчаларын активдүү колдоно алам. Биз билим берип жаткан 21-кылымдын окуучусу мектепти кандай бүтүрүүсү керек? Албетте, бул мугалимдин бир орунда турбай өсүп өнүгүүсүндө республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана даярдоо институтунун салымы зор. Ошондой эле билимибизди өнүктүрүүдө жана тажрыйба топтоодо ар кандай тастыктамаларга ээ болдум. Андан сырткары окуучуларга билим берүү менен гана чектелбестен ар кандай кароо сынактарга активдүү катышып келем. Буга себеп номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинин жетекчилиги тарабынан берилген мактоо баракчалары мындан арыда активдүү иштөөгө түрткү берип, республикалык мугалим илимий педагогикалык журналынын мыкты класс жетекчи 2023 онлайн кароо сынагына активдүү катышкандыгым үчүн ардак грамота менен сыйландым. Коомдун маданий иш-чараларга жана долбоорлорго окуучулар менен активдүү катышып келебиз. Билим шамын өйдөлөтүп кармайын, ар күнүмдү окуучуга арнадым, жакшы окуп, мыкты инсан болсун деп, бүт өмүрүмдү окуучума арнаймын.